Жигиттер 14-март бүгүн буюрса Жыласта болобуз. Жылас Тюнингте Ташрабаттын артында Руслан атасы да ушул жерде. Ким акча алып келем десе, ким машина берем десе, ким копилка берем десе, Руслан өзү ушул жерде болот. Биздин волонтерлор кетишкен сумга, гумга бүт баржына тарап. Бирок Руслан өзү азыр Жыласта. Ошон үчүн келем деген болсоңуздар, Жыласка келе бересиздер, өзү бул жакта бере турганыңыздарды берип кете бересиздер. М-банкка которсоңуздар маселе жок. М-банк дагы өзүнүн атына Русланбек Ры деп чыгат. Бизде бир эле М-банк бар. Тиньковдун маселеси азыр Москвага учканы кетип атат. Бүгүн кечинде же эртең отчетун бергенге аракет кылабыз. Жыласка келе бересиздер. Салам алейкум. Жигиттер, Акжол Махмудов трикосун таштап кеткен. Ошо рамкага салып, сонун кылып, бул чемпионат мирде, биринчи чемпионат мирде уткандагы менин триком болчу дейт. Бул Олимпиададагы трикомон дагы баалуу, анткени бул ошончолук ошол мезгилде сүйүнүч болгон дейт. Бул трикону бирок балама белек кылам дедим эле. Эми мына ушул Хамзанын ушул сборуна кошумча кылып аукцион коюп берип коелу деп атабыз. Өзү негизи Хамзага эле деп эле белек берди, бирок биз ошол аукцион коелу деп атабыз. Бирок үй бүлөсү менен өзү отдельный кошумча кошту. Тартып койгон. Комментарийгечи жазып коюңуздар. Бул белек болсо биздин улуу аттуу баштуу агаларыбыздан келди. Чоң рахмат. Буга кошулуп $30,000 кошуп беришти. Биздин өзүбүздүн Кыргызда ушундай өзүбүздүн башчы агаларыбыз баш болуп турган болсо артында биз, конечно, биз кызматта болобуз. Рахмат чоң. Ошондой эле мына Акжол иним сага да чоң рахмат. Комментарийге жазгылачы туугандар. По факту комментарийге чисто алам дегендер. Кээ бир болсо мындай ар кандай баягы комментарийге бир нерсе жазып коюштур да нереальный суммаларды реальный суммалар жазгыламдар. Канчага алам деген болсоңор, ошол адамдар жазыңыздар, биз силер менен байланышабыз. Эң бийик баасына ошондочу сбор сиздердин сатып алган акчаңыздар соп Хамзага кетет, бул өзүңүздөрдө калат. Бул кыргыз эли үчүн тарых болгон бул күнчү. Бул Акжолдун өзү үчүн деле бул эң жакшы көргөн триком эле үйгө коюп койгон элем дейт, балама берет элем дейт. Мына жеринде бүт мына өзүнүн Акжолдун уткан баягы ийгиликтери. Ошонго комментарийге жазып коюңуздарчы, ким канчага ала алат ушуну. Сөз жазып коюңуздар комментарийге. Ассаламу алейкум. Мына ушул бүгүн кызмат кылган жигиттерге рахмат, Поке досум, молодец досум, кыргыз элинин келегине жарап жүрө бер. Бекзат досум, бүгүн баштан аяк турдуң, досум, Ак тилек, Алла разы болсун досум сага. Мына брачка катты турдуң бүгүн кама. Мына бул жигит достор экен. Русландын ихлас менен туруп берди ушул кызматын кылып. Алланын ыраазычылыгы үчүн эч кандай бул жерде башка бир нерсе жок. Бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылып беришти. Алла разы болсун баарысынан. Мына түнкү саат 4:30 болду. Түнкү саат 4:30га чейин Русланга, мына Хамза инебизге, Руслан инебиздин баласына чогулган акчаны эсептеп, до копейка эсептеп өткөзүп бердик. Зорго эсептеп бүтүп, чындап эле мындай балдар бели түшүп калды балдардын. Анча-мынчасы уктап кетип атты. Өкүлдөрүнө тапшырып бердик, бул жак досуна тапшырып бердик. Бул жак бир тууган бажасы экен, бажасына өткөзүп бердик. Аманатыңыздарды, ар бириңиздердин аманатыңыздарды тапшырып бердик. Тыйына чейин эсептеп, баарын эсептеп, тактап өткөзүп бердик, Аманатты жеткизип бересиңер эми, көптү көрсөккөл болот. Ушу менен токтобойбуз. Эртең Кудай кааласа эртең да уланат. Балдарыбыздын дене табы көтөрүлсө, же жөн эле жыгылып кетсе кандай акыбалда калабыз? Бул кишилерди карагылачы. Бизге ушундай оорусуна келиптир. Эч ким калабайсың? Мындай сунуунун ичинде бала менен сынабай эле коюшту эч кимди. Бизге дагы мына деген оору менен сынып жатат. Ал ооруну аякташ үчүн бир укол сайыш керек экен. Ал уколдун баасы 170 миллион сом турат экен. Дуаңыздарга ооз ачканда, бекиткенде тарафинамазда дуаңыздарга. Мен да жакында билдим. Көрсө, ушундай эле диагноз менен ушунча акча талап кылган Аслан да бар экен туугандар. Хамзага акча которгондор кайра Асланга дагы кайталап коелук туугандар. Биз кыргыз эли ар дайым биримдиктүү, ар дайым жапа-тырмак бир иш кылган, ушундай бир кыйынчылыктарда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган элбиз туугандар. 100 миңден ашык катталуучулар бар, активи, мыкты. Биздин шоу дүйнөсүндө болобу, бардык инсандарга кайрылмакчымын. Оосун же элин аябайлык туугандар. Аккаунт бир күн бар, бир күн жок. Заматтын ортосунда миллион болобу, 10 миллион катталуучун болобу, блокко түшүп калышы мүмкүн.
Мына ал жерде $2,5 бир байкебиз таштап кетти. $1000 компаниямдын атынан, $1000 өзүмдүн атыман, $500 башка бирөөнүн атынан депчи. Азыр бардыгыбызна Желаштүнүктүн алдындабыз, жигиттер дагы баштады. Ушул жерге келе берсеңиздер, аманатыңыздарды мен болбосом, мен биякта бир тууган агам болот. Анткени Руслан бардыгына өзү алганга жетишпейт. Ошон үчүн Желаштүнүккө келе бериңиздер, ушул жерден аманат кандай болсо, ошол бойдон өзүнө кеш тапшырылып берип атат. Мына келин уже эртең менен уже башталды. Азыр балдар жумага чыгып кетет. Болду, ушинтип эле келип берип атышат. Акчасын ошол бойдон түздөбөй эле ушинтип туруп берип атабыз. Бирок өзүнүн өкүлдөрү бар мына жерде. Тасма, мына бир тууган бажасы болот. Бул дагы өзү ушул жерде. Бирок бул дагы постоянно бул жер жүрө албай атат. Анткени жигиттеримде болот да. Бүт эле жыластан башталганга көпчүлүгү эле мисалы күнүбү кайсыл убакытта болсо ушул жерге эле акчасын берип атышат. Кичинекей чөжөлөр деле ушул жерге копилкасын таштап атат. Бирок аманаты кандай болсо, ошол бойдон ушул жерден тапшырылып атат. Азыр чоң суммада дагы бирөө келет, 1,5 миллионго ошондо аэропорттон түштү. Ал келет, отчет берип коелу. Бирөө спорт эйчин берди, ошончо азыр тоже анда жүктөп келип драмга коюшат. Азыр дагы ким? Азыр $36,000 ошондой келет азыр Америкадан чогулган. Ушул жер как штаб катары колдонулуп атат. Молодец. Кандай 1 сом болуп 2 сом ушул жерге келип баягы кече асалын, ошт асал дейт, биякта бал деп коет, Бал таштап кетишкен ошону дагы сатып ал депчи. Ошого бирок акчасын ушул бойдон чөнтөккө салып эле кайра кечке мал чыгарып берип атабыз. Кече деле мисалы бакалардын автосалонунда деле ошондой берилген. Ошол сыңары коробкага өтө внимание карагыла. Сергеле, мына көрдүңөрбү? Бектагы офисте болгон кандай болсо ошол бойдон берип атат. Мына коробкаларды дагы жигиттер ошондой кармагыла. Мисалы бизге миллион адам чалтат. Биз нарынды чогулталы, биз бул айылды чогулталы деп, бирок ар бирине толук ишене албай атабыз. Ошон үчүн мына коробканы азыр бир сүрөт тартып алат, кеч ошол сүрөт менен принимать этебиз. Түшүнүңөр жигиттер, Ассаламу алейкум, урматтуу эл журт. Бүгүн ушул жакшылык ишке биз дагы жардамчы болуп, колубуз тийип калышын каалап келдик. Жакшы иш болуп атат. Биздики магазин косметика. Ар бир айда биз кайрымдуулук акциясын уюштуруп, түшкөн прибыльдан бөлүп беребиз да. Ар бир клиентке, ар бир бизден соода деген клиентке салым бар бул жерде. 63 сом бар. Биз азыр магазинибиз менен киргизип койлук. Ушинтип мына толтур адамдар келип атат. Бизчи по возможности интернетке киргизип атабыз. Мисалы келген эле адамдын ар бирин тарта албай атабыз. 100дөн 1 бөлүгүн дагы тарта албай атабыз. Ошон үчүн туугандар, мына эгер акча алып келем дегендер болсо, Желаштүнүккө келип, биздин офиске кирип туруп балдарга таштаңыздар. Азыр мен биякта өзүм болсом, акчаларын алып эле сразу биякка салып, кайра кечинде тапшырып берип атабыз туугандар. Токтобойбуз, буюрса алып келе беребиз. Азыр жигиттер биякта толтура чогулуп турат. Азыр жумага барып, жумадан кийин дагы жумушубузду улантабыз. Ассаламу алейкум. Жигиттер, ассаламу алейкум. Мына 1-2 күндө баягы интернетте болуп атат, көрүп атасыңар. Хамзанын сбору деп ошондой эле баягы Асландыкы деп андан кийин бир күндөн кийин чыкты. Бирок көбүнчө мына Хамза жака эл көбүнчө баягы көп видео чыкканга Хамзага көп чогулуулар болуп кетти. Ошон үчүн мына азыр бул жигитибиз бул Асандын атасы. Бул Хамзанын атасы. Биз Хамзага азыр көбүнчө биз интернетке Хамзаны киргизип атканга особенно мага аябай көп СМС келип атат. Сен ушинтип Хамзаны эле карап, бул Асанды да карабай атасыңар депчи. Бирок биз ичара сүйлөшүп атабыз азыр. Эки атасы да жолукту. Бүгүн кечинде Хамзанын атасы Руслан бул жака келип өзү дагы кошумчасын кошот. Биздин жеке оюбуз мындай болгон. Хамзаныкын бүтүрүп туруп, мына Русландын сөзү. Целый волонтер менен Аслан жака өтөлү депчи. Ошого Руслан сен өзүң дагы. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мастарбек мына Арсландын атасы менен жолугуп турам азыркы учурда. Иншалла аз гана суммалар калды Хамзаныкы да жабылышына. Барыңыздар ушул жерде карап, ушундай колдоп дагы бир колдоп бериңиздер. Иншалла Арсландыкын да жаап коелук. Иншалла биз да мына Хамзанын волонтер, Хамзанын жамааты мен баш болуп эч жака кетпейм. Ушул Арсландыкын жүргүзгөнгө ушул жерде тигимен тик туруп Хамзаныкы кандай болсо Арсландыкы ошондой жүргүзүп бергенге аракет кылабыз иншалла. Хамзага сборду жабылгандан кийин деле кандай каражат, кандай жардам келет иншалла Арсландыкка өткөзөбүз барды кыргыз элим. Жума күнүңүздөр менен жумадан чыктык. Жаман ниет жок, жаман ой жок эч кимдечи. Бизде деле эч кандай ой жок болчу, ортодон эми көпкен элки кандай сөздөр чыга берет. Эч ким мына келди, эч кимди эки жакка бөлгөн жок. Иншалла буюрса ниет түз. Кыргыз эл колдосок бат эле экенбиз, 7 миллион калыппыз. Болгону 900 миң киши дейт, ошол эле 200 сомдон котосо жабылат экен эми. Баарыңардан колдоо күтөбүз, кайдыгер карабаңыздар.
İnşallah bizlere iş жүргүзөбүз. Эч ким эч жака бөлүнбөсүн, эч ким эч жака эч кимди жаман көрбөсүн. Ошо ниеттүүбүз. Ошо жума күнүңүздөр менен, ороз айыңыздар менен, ороз айында иншалла жакшы. Компанияңызды тааныштырып өзүңүз, не? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз дагы ушул могу Хамзага чогултуп аткан чогулушка кошулуп, биз Alman Insurance камсыздандыруу компаниясынын жамааттын атынан өзүбүздүн кошумчабызды берип, анан кепилдик берип кетели дегенбиз. Ошо операцияга бара турчу убакта керектүү камсыздандыруунун баардыгын биздин компания жаап берет, мойнуна алабыз. Номериңиздерди Номерибизди айтып койдук: 0708 67 77 86. Ушул номер менен кайрылсаңар, биз ошо Хамзага керектүү камсыздандырууну мойнубузга алабыз. Муну сиздерге тапшырып коелу. Ошо берип койсоңор жакшы болот деп. Болду. Хорошо. Бул ичинде конверт бар экен, жигиттер. Ушул жамааттан келди, чоң рахмат. Жамаатка ошо бир күндүк айлыгын баардыгы чогултуп салышты. Все, бол бир күндүк айлык ошол целый жамааттын бүт баардыгын чогултуп алып келдик. Аманатын конвертте бөлүнгөн. Алла разы болсун. Рахмат чоң. Буюрсанан ошо камсыздандыруу деп ошол жагындагы бүт карап беребиз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат Келгениңиздерге. Ассаламу алейкум. Азыр жыласкачы бир өтө бир укмуштуудай бир жигит келди да. Бул да колдон келишинчелер. Мына малинабы? Малина, свежий малина. Свежий малинамда гарантиясы менен ачуу-ачууаганына мен өзүм гарант болом. Ушуну ушул жерден сатып жигиттер. Акчасын ушул Хамзага кошуп койгула дейт. Бул эси. Сүйлөп койсун бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Силерге чакан гана гарантиясын берип кетейин. Бул составы свежий малина, анан сахар, организмге зыяндуу эч бир зат жок. Кээ бирлер айтат, желатин же бирдемке кошулабы деп. Жок, андай кошулбайт. Таза малина, анан сахардан гана жасалат. Башка эч нерсе жасалбайт. Кошулбайт. Муну сатып болгону 50 гана штук бар. Алып жетишпаңыздар. Элесет келе. Ошол. Барды сразу эле эмнерден сборго. Жыласка таштайбыз. Аз ала тургандар барбы? Болду мына. Канчадан бул? Басын 1000ден коюңуз. Жок, арзан эмес бе? Болот. 1000ден арзан майлы. Сен алып кетебиз. 1000ден арзан эркек келе. 2000ден алып алсын, а? Братан, байке өзү 1000ден сатат экен. 1000ден сатасың? 1000ден сатат экен. Анда болду 1000ден. Анда мен дагы экөөнү алдым сразу. Бек акча алып чык, бияктан берип албайбы? Аз акчамыз. Кыскасы экөөнү мен алам. Дагы ким сатасызбы? Я бул өз дагы сатса, силер өз ушундай сатасыңарбы? Ооба, мен Өз негизи ушул менен сатасыңарбы? Чистан Алла ыраазычылыгы үчүн номерин коюп коелу, жигит. Жок, аккаунтун белгилеп коебуз, авторсун. Номер койсок эмман которуп алып ачат, адашып. Аккаунтуңар барбы? Аккаунтун деле бар. Аккаунтун кошуп коебуз. Өзү реклама кылып берди эле деген жок өзү негизи. Келди жөн эле саткыла деди. Мына ошон үчүн адуш айтып атабыз. Авторсу берип коебуз. Башка бул түгөнүп ала турган болсо, 1000 сомдон өзүнөн келип туруп алып кете бересиңер. Аккаунтуна катталып. Кандайдыр бир суроо же болбосо арызыңдар болсо, ошо мага кайрыласың. Аккаунтуна кайрыла бересиң. Болду. Эко кет да. Азыр жыласкачы бир өтө бир укмуштуудай бир жигит келди да. Бул да колдон келишинчелер. Мына малинабы? Малина, свежий малина. Свежий малинамда гарантиясы менен ачуу-ачууаганына мен өзүм гарант болом. Ушуну ушул жерден сатып жигиттер. Акчасын ушул Хамзага кошуп койгула дейт. Бул эси. Сүйлөп койсун бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Силерге чакан гана гарантиясын берип кетейин. Бул составы свежий малина, анан сахар, организмге зыяндуу эч бир зат жок. Кээ бирлер айтат, желатин же бирдемке кошулабы деп. Жок, андай кошулбайт. Таза малина, анан сахардан гана жасалат. Башка эч нерсе жасалбайт. Кошулбайт. Муну сатып болгону 50 гана штук бар. Алып жетишпаңыздар. Элесет келе. Ошол. Барды сразу эле эмнерден сборго. Жыласка таштайбыз. Аз ала тургандар барбы? Болду мына. Канчадан бул? Басын 1000ден коюңуз. Жок, арзан эмес бе? Болот. 1000ден арзан майлы. Сен алып кетебиз. 1000ден арзан эркек келе. 2000ден алып алсын, а? Братан, байке өзү 1000ден сатат экен. 1000ден сатасың? 1000ден сатат экен. Анда болду 1000ден. Анда мен дагы экөөнү алдым сразу. Бек акча алып чык, бияктан берип албайбы? Аз акчамыз. Кыскасы экөөнү мен алам. Дагы ким сатасызбы? Я бул өз дагы сатса, силер өз ушундай сатасыңарбы? Ооба, мен Өз негизи ушул менен сатасыңарбы? Чистан Алла ыраазычылыгы үчүн номерин коюп коелу, жигит. Жок, аккаунтун белгилеп коебуз, авторсун. Номер койсок эмман которуп алып ачат, адашып. Аккаунтуңар барбы? Аккаунтун деле бар. Аккаунтун кошуп коебуз. Өзү реклама кылып берди эле деген жок өзү негизи. Келди жөн эле саткыла деди. Мына ошон үчүн адуш айтып атабыз. Авторсу берип коебуз. Башка бул түгөнүп ала турган болсо, 1000 сомдон өзүнөн келип туруп алып кете бересиңер. Аккаунтуна катталып. Кандайдыр бир суроо же болбосо арызыңдар болсо, ошо мага кайрыласың. Аккаунтуна кайрыла бересиң.
Boldu. Eko ketdi. Oo. Ақырын Бул Хамзанык, Ооба. Эже недвижимостьте иштейт экен. Ошентип баягы бүгүнкү сделканы экиге бөлүп алып келди. Асанга өзүнчө бөлүптүр, Хамзага өзүнчө канча сом? 20 миң сом алып келиптир. Чоң рахмат. Ушинтип бүгүн болгон сооданы кылдык. Анан ушу товарыбызды алып келдик дегендер да толтура. Биз жыластан күтөбүз бияктачы. Ташрабаттын артында Горький 1Г, дроп 1. Эгер өзүбүз болбосо офиске кире бересиздер. Руслан өзү болбосо бул жерде биз болобуз. Кечкурун аманатын өзүндөй тапшырып берип атабыз. Бул жерде Аскар өзүнө алып атат дегениңиздер менен бул жерде бажалары бар. Тасма деп толтура бажалары бар. Акчасы тайкелери бар. Просто бүт эле келип Аскар биз сени көрүп келип атабыз, сага берели деп таштап кетип атышат. Ошого келе бересиздер. Силерге да рахмат. Ушундай патриоттук дух берип атасыңар. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Ушундай бизде кыргыз кран жигиттери бар экен. Буюрса ушул Хамза менен Асланчик өкөтен ушу буттарда туруп эң мыкты Кыргызстандын флагын желбиреткен мыкты жигиттерден. Амин. Чоң рахмат эже. Рахмат. Кеттик. Сүйлөйбүз. Ассаламу алейкум кыргызым. Биз дагы ушул Хамза балабызга, уулубузга жардам болсуңайлы деп видео тууралуу келдик. Бул жардамыбыз Кыргызстандагы 7 дубанды Атек клуб жамаатынын атынан. Атек клуб алгандай. Атек жанагындай, Атек айдагындарчы. Кузой. Болду. Атек клубтун атынан. Аманатын алдык. Руслан өзү азыр акчаны санатып жүрөт. Чоң рахмат. Бул жерде ошо биз жылай сүйүнүктөбүз. Жигиттер азыр кандайдыр бир 1 сом алып келесиздерби, 2 сом алып келесиздерби, издегендер болсо ушул жылай сүйүнүккө келе бересиздер. Мына Ташрабаттын артында Горький 1Г дроп 1гечи. Бул жерде эч ким болбой калса офиске кирип балдарга таштап кое бересиздер. Ал жак бүт камера бар, не бар. Биз бир күндүгүн карап туруп ким кандай акча берген ошого карап отчет алып алабыз. Атак биякта тартып кой. Азыр бүт жигиттер ушул жерге чогулган. Биз азыр жумага балдар барат. Андан кийин сумга барабыз. Сумда жигиттер сиздер да чогулуп турсаңыздар. Эми ошол Атек айдаган, Кыргызстандагы Атек айдаган балдарга, жамаатка рахмат. Ишиңерге ийгилик, жортуңда жолуңар болсун. Рахмат чоң. Азыр жумага кетип атабыз. Руслан өзү келди. Русландын колунда бүт отчет, мына тетрадка жазылган. Мен өзүм үчүн Русланга берген отчеттум, Руслан мына акча. Мени тоноп кетишпесиздер. Бүт акчалар Руслан өзү уруксат берип, сизде болуп турсун деди. Мен жанында болот. Келген акчаны ушул жакка салып, кечке мал отчетун беребиз. Мен элге өзүм отчет берип коеюн, жана сен жокто көп сумма келген. Биякта Америкадан $25,000, $11,000 бир аздан кийин келет. Башка дагы $2,000, $1,000, $500 болот. Биякка да жакшы сумма чогулуп калды. Кудай буйрса бүгүн бир жакшы жаңылык болот. Өтө бир жакшы жаңылык болот. Кыргыз эли үчүн, Руслан үчүн, Хамза үчүн, Аслан үчүн бүгүн бир жакшы жаңылык болот. Кудай буйрса, эгер бүгүн сумма чогулуп калса, бүгүн Асланга жолугабыз, тынчылык болсо. Ошого Нуке, карабайыр кызматты кылып атасың. Азыр эме өтүңүздөр мечитке. Жөөк жолундагы мечитте болобуз азыр. Жумада болобуз. Кимде ким Русланга жолуп, өзүнө жолуп акча берем деген болсо ошо жума. Ошол жерде болобуз. Мына чемодан мына ушуга келе салып бересиңер. Бирок салганча алып чыгып кетпегилегин да. Аскар Авто Дубай жөнүндө. Кече эле 1-2 запистер чыгып, контейнерлер деп адамдар катуу талкууга алды эле да. Мындай комментарийин окусаң аябай жаман сөздөр болду эле да. Анан ушул жерден бир нерсени айткым келет. Аллах таалам кимдин даражасын көтөрсө, аны эч ким түшүрө албайт. Ал эми кимдин даражасын түшүрсө, аны эч ким көтөрө албайт. Жигиттер, кечеки эле интрига болуп аткан Аскар бүгүнкү даражасын эми элестеткиле, мындай машалла да жигиттер. Мындай машалла сүйүнөсүң да. Ушундай бир адамдардын жүрөгүндө иманын ойготуп койду, мындай телефондо карап 1-2 сөз менен элечи туугандар, бул Аллах тааман да мындай. Мындай красавчик деген жигитти, эркекти мындай эркек деш керек да. Бүгүн карап азыр канча миллиондогон акчаны чогулуп койду жигиттер. Канча миллиондогон. Машалла. Аскар жана ошондой эле командасы, Аскар Автонун командасы. Деги эле айтканда мына бүт жигиттер чыгып аябай чоң сумма чогулду да. Молодецсиңер жигиттер. Молодец.
молодец. Анан ушинтип кыргыздын жети дубаны бириктирген мунун баарына себепчи бул Аскар Авто Дубай. Молодец. Канча? Хамзага 95. 95 миң. Видео тартып берели чоң. Болду. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Рахмат. Biraz da olsun. Болду, дагы келди. Бул каяктан? Кайсы жактан? Bizden ile bizden. Болду. Рахмат чоң. Болду. Болду, мына буйруса. Бул акчаны канча дедим мынаны? 95 миң дедиңизби? 95 бул акча, все, болду. Мына жигиттер кээ тарттыргыла дейт, кээ тарттырбайлы. Мынаны кармап тургун. Эми мени тоноп кетпеңиздер, акчаны көргөзүп эле коелу. Мына. Болгон акчанын бардыгы ушул жакта. Руслан жок, өзү ответственность өтө оор да бизге мындай. Мынаны мага кармаган өтө оор. Руслан өзү жүргөндө мен жизнь колума акча албайм. Бары сразу Русланга берди. Бирок азыр айла жок. Биз ушул жагы менен жардам берип, кечке мал келгенде берип коюш керек. Ар кандай эл бар. Эртең анан барсеткасы ойдон уруп кетиптир, мындай болуптур деп баягы медиаларга чыгарып. Жигиттер, сиздерге бир жаңылык. Кечинде Хамзанын сборуна ушул убакка чейин берилген суммалардын эң чоңу болуп ушул берилди. Майбак үлгүсүндөгү машинени берди, ушул машинени. Буга кошуп 30 миң доллар акча берди. Өзүбүздүн агалар атым аманат бойдон калсын деди. Бардыгыбыз билебиз. Сиз чоң рахмат, ушинтип сиздер дагы четте карап турбай ушул сборго эң чоң салым кошконуңуздарга биз аябай ыраазыбыз. Хамзанын атасы дагы өтө ыраазы болду. Үй бүлөңүздөр менен ушинтип тынчылык болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Кыргыз эли бир өзгөчө эл экенбиз, ушинтип мына ар бириңиздер жумушуңуздарды таштап келип ушу Хамзанын өмүрү үчүн 1 сом болсо жок дегенде ушинтип келип коробка көтөрүп жардам берип жатасыздар. Биз буйруса мындай улуу эл экенбиз. Ар бир өтө ыраазы болдук. Анткени мен ушу өзүм практикамда көрдүм. Жигиттер келип 1 сом болсо да таштап кетели депчи. Ошого буйруса токтобойбуз. Толук чогулганча жигиттер. Молодец. Рахмат. Эле мына келип жардам берип аткан агалардын көзүнчө Руслан гана. Руслан, мына кече биздин бир кыргыз элине бир урмат сыйы бар. Агабыздан ушул Майбак үлгүсүндөгү башта ушул Хамзанын сборуна деп, ошондой эле мына 30 миң доллар акчасы. 30 миң доллар акчасы өзүнө тапшырылып жатат. Мына атым айтпай эле кой, бул аманат болсун деди. Ушул унааны сатып туруп, ошол сборго кошкула деди. Бул дагы биздин сборго кошулган эң чоң суммалардын бири болуп эсептелет азыркы учурдачы. Алла разы болсун. Ошол эми бул баягы Руслан азыр аз сүйлөп атат, өзү дагы чарчап калды. Сизге чоң рахмат. Мамлекетибиз өнүгө берсин. Аябай ыраазыбыз. Буйруса аз калды. Ушу көптү көрсө көл болот деп башында сиздер туруп, артында ушул кыргыз эли туруп, буйруса сбор чогулуп калды. Чоң рахмат. Бүт барды бар, бир машина келиптир. Мына тартып койчу. Кайсы машина? Honda Loga дейби, кайсы машина? Kızıl Honda. Алпайлы кой деди. Кайсы жерде турат? Ол жерде турат. Кызыл машина келди бул. Мына өзүбүздү тартпайлы койгула деди, момент. Руслан гана? Bomba gitti. Айтып койгулагы. Кайсы эле? Evet arka iyi olsun. Канчага кетет баасын бүгүн билебиз буйруса. Булчу, бул дагы бир өзүнчө бир сумма, чоң сумма. Мисалы машинанын бул экстрак болсун. Жок. Көрүңүздөр. Машинаны сонун кылып алып келип туруп тапшырып берди. Руслан гана өзү. Руслан аякта экен. Кел табыз. Чоң рахмат. Келип видеого да тартпагыла деди. ПТС, СТС бүт баарды көплү продажасынан бери даяр дейт. Руслан кел тат. Руслан жөнөтүп бергин, Руслан. Кел тат, өчүрбөй эле койгула. Мына машина азыр. Сразу аптасына. Руслан, бол. Мына машинаны өздөрү видеого түшпөй эле кой деди. Документтери бүт барды. Куплю продажа дагы эмнелер болот, эмне документтер болсо өзү менен. Буюрса бүгүн дагы чыгарып туруп сатка чыгарабыз. Азыр дагы бир врачка чалган бир Нива алып келемин депчи. Ошто бирөө Sportage берди. Агаларыбызна 80-90 миң долларлык Майбак берди. Азыр дагы бирөө BYD дейт, ошону алып келебиз дейт. 1,5 миллион акча алып келебиз дейт. Кудай буйруса бүгүн эртең мен
ушунчалык мына ишенип калдым, жабылат. Алланын каалоосу менен жабылса, биз бардыгыбыз жамаат менен ушу Асланга өтөбүз. Мына өзү дагы айтып атат. Өзү ушунчалык сүйүнүп, эми уже Асланга переживать эте баштады. Анткени ал орунду бул менен гана анын атасы түшүнөт. Анан Алла билет да. Андан башка бардыгыбыз жөн эле кызмат үчүн жүрөбүз чынында. Бирок чыныгы баягы орунун мында оор нерсесин ушул жигиттер түшүнүп атышат. Биз жөн эле кызматтабыз жигиттер. Ассаламу алейкум. Видеону ачып коесуңар, а? Ачтым. Бул биздинче кече бизге Акжол Махмудов инибиз чалган. 2 күн мурун чалды. Өзү чалып, Аскар байке менин бир эң баалуу өзүм балама, өзүм улду болсом ошого белек берип деп жүргөн бир менин триком бар эле дейт. Бул трико чемпионат мирде биринчи жолу Акжол утканда, ошондо чемпионат мирдеги трикосу экен. Конечно, бул спортсмен бала болгондон кийин булар үчүн ушул нерселер өтө чоң белек болуп калат. Өзүм балама берейин дедим эле дейт. Бирок ушул Хамза ооруп атып, ушул трикону аукционго коюп берип койсоңуздар өтө сонун болот эле дейт. Атак Акжол Махмудов өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан дагы салымын кошту. Ушул трикосын чемпионат мирде ушул менен уткан экен. Ушуну мына кыргыз эли аукционго коюп, кийин канчага чейин көтөргөн болсо, ошол баага беребиз деп атабыз. Бул биринчиден Акжолдон белек, Акжолдагы кыргыздын да бир тарыхын жараткан жигит. Баягы өзүдө биз спортто сөз барга легенда десек болот. Бул жигит дагы мындай өтө кичинекей кезинен мына результат берип келе жатат. Акжолдун өзүнөн белек болот, анан бул Хамзага кетет акчасычы. Бир ок менен 2 коен аткан болот да. Буюрса бүгүн бул видеону болушунча тараталы, группаларга жөнөтөлү, медиа тармактары сиздер бөлүңүздөр. Анан ушуну бир баасын коюп, мен мынча көтөрөм десе, список кылып. Же болбосо мына жылаш сүйнүккө келсеңиздер, ушул жерден баасын чечебиз. Жазылып турабы, эмне дейт? Акжолдун өзүнүн результаттарын да тартып коюңуздар мына. Сонун кылып чыгарып келишти. 23 Бишкек 2018. Ал эми видеого кыстырма катары айтып кетели жигиттер. Бул Акжол инибизге дагы Алла разы болсун. Бирок биздин ушундай чыган азамат жигиттерибиз колдоп, анын артында мына өзүбүздүн аттуу баштуу Кыргызстандын башында турган жигиттерибиз ушундай бир чоң мына майба күлгүсүндөгү машинени буга кошуп $30,000 акчаны и машиненин ичине салып замзам сууларды берип ушул Хамзага ичирип коюңуз деп ушундай бир чоң белектерди берип кетишти. Көптү күрсө көл болот дейт. Ушу башыбызда сиздер ушундай азамат чыган жигиттер турган болсочу, артыңыздарда биз сөзсүз бул нерсени колдойбуз. Ошого ар бириңиздер ыраазы. Өзүң Руслан сен да сүйлөп койсуң. Ассаламу алейкум, Акжол Махмудов. Сизден макталам, разы болсун. Макталам. Даражаңыз мындан да бийикте өтөрсүн. Келечегиңиз кең болсун, келечекте үйлөндүңүз, келечекте чемпион болуп турган арстелер төлөсүн. Аллах таалам ошо күндөргө жеткизсин. Ушундай чоң белек болду, чоң. Азыр кийин да сатып алса, кийин да актанса, ал инсандарга дагы ушундай Акжол Махмудовдай чемпион уулдары болсун. Иншалла Кыргызстан өнүгө берсин, Кыргызстанды көтөрө берсин. Акжол Махмудов Кыргызстанды көтөрүп келет. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, чоң рахмат Акжол. Мынаны эмиче офиске көтөрүп алып келейин дагы. Мынакей Каракол, биз Караколдо болдук. Гөл, короче, полный добивать этип келдик. Алла разы болсун. Основной онлайн болду. Основной о деньги эмбаттарга кетти да. Бирок анча-мынча ошо көчөдөгүлөр жанагы наличка болду. Наличкасы 264 000 паланча болду. Полный акчаны санап өткөрүп болду. Бүт барган аманатыңар. Бул монеталар мынакей полный саналган. Ичиндечи тыйындар эсептелип алганда полный эсепте чыкты. Мынакей Руслан, gel otursan. Бул жер полный порядок 55 000 сом. Бул жагы отчетту ушундай тапшырып берет да. 21 500. Мына бул жагы отчет деген ушундай тапшырылат. 43 000 сом. Бул жагы мынакей. Басылды же басып өчүрүп алдыңбы? Так. 14 900, 149 000 сом. Крупный акчалар и 20 сомдуктар 14 580 сом. Биз бардын копейкасына эсептеп, мына Гөлдүн апесын полный бүтүрүп, 1 сомуна чейин полный эсептеп, анан основной акчалар онлайн переводдор кетти, аларды тарта албадык. Барын тартып жетишпей кетти. 10 000ден, 5 000ден, 20 000ден Ысыкөл от души. Ысыкөл катуу поддержка болду. Рахмат, Алла разы болсун. 1 сомуна чейин. Отчеттучу келген балдар жөн эле коробканы таштап койбой, биз аяктан келдик, жактан келдик дебейчи. Мынандай болуп тапшырып берет. Бирөөнүн аманатын ушундай болуп тапшырып берет. Мына кыйындарынан бери санап, кече БК бунуңар бардыңар тааныйсыңар, а?
мына ушинтип нолдон кылып санап келиптир. Ушундай болсо биздин да көңүл токта, бизде дагы мындай сомнение жаралбайт. Анткени бир эки учур болду да өзүңөр көрдүңөр. Сага дагы чоң рахмат. Өзү барып до конца туруп мына тапшырып келди. Мына көлдүк бир туугандар өтө чоң рахмат. Кудай буйрса мына Асланга дагы бүгүн эртең Хамзанын сбор жабылган болсо, Оштогу штабтагы ушул автоматически мына Асландыкына өтүп, Оштон дагы чогултуп беребиз деп ниет кылып атабыз. Чоң рахмат жигиттер. Буюрса ушул бойдон буну бүгүн эсептелип, Кудай буйрса бүгүн же эртең сарылап общий отчет беребиз. Телефон бир машина келип Руслан жүр. Бул өзү басы канча келин азыр туруп тур айтайлы. Кече бир очка чалып калды Кореядан. Ака бир Нива бар эле дейт. Просто bunday машиналарды неге алтабыз айтайынбы? Булар мынтип айтпай атат да укам. Өзү машина 100 миң турса, ака 130га сатып туруп 30 миң сразу Хамзага деп айтат. А так рынокта 80 миң 90 миң турган машиналар делеч. Бирок бул бир ачка айтты. Ака машинаны 5 миңге сатасыңарбы, 50 миңге сатасыңарбы? Сатып туруп полный акчаны коюп койгула dedi. Бул эркекчилик да, туурабы? Мынанча процентинан бияка бер дегени бул машинамды сатып алайын деген максаты. Байым алар ниетин түшүнбөйт. Просто рыноктон кымбат коюп атышат да. Ан бул жерде ал машинаны алып анан калганын берсе кандай болуп калат? А буну чисто өзүнө. Бул түшүндүрүп койчу машина жөнүндө. Бул сумка дагы болду дейби? Фотологдер алды да. Фотологунан бери сумка. 120 алынган дейт. 120 алынган. Анан полный краска алып, майда түзөлөрүн бүтүрдүк да. Сумка да болду полный. Сумкасынан бери болуптур. Кече чалган видео ушундай Нива бар депчи. 120 алынган болсо, примерно 100дөн баштап коюп кое беребиз, Өйдөсүн. Мына документин бер. Анан куплю продажа аркы беркисин жазып берип кой. Баягындайларды жазып берип койсуң. Болду. Рахмат Руслан. Передогунан бери. Мына мен атам ушундай бар деп бир авария болгондо. Атамчы. Мынандай күлүштөр илгери жаман көп эле го. Мына күлүш. Кайсын түшкөн? Сол жагында. Сол жагында. Жок, сол жагында. Руслан, сен азыр укам жүргүздүрүп жүрбөйүн деп атасың. Секир бердиби? Каластай болду. Газдан көчүп коюптур. Газдан көчүп койсо салып. Газдан кошуп коюн, Булар догуга бардык эле ошондой жүрөт. Передогун карагыла, передогун. Сатылатына жылар. Мындайлары да бар. Батистикелер басылган, Жүз байыч кичине. Жапкалай. Таке бе катасы да. Таке. Шоғылда аз қалды. Кечиресиз чуть-чуть да. Кичине алып милдети сатып коюлуп кеткен. Алар жардам болсун. Aslan. Ата келип кеткен. Биринчилерден болуп өзү келген. Рахмат чоң. Аз калды. Буюрса бияк бүтсө, Асланга сразу өткөрүп беребиз аке. Жакшы болот. Алла разы болсун атаң сизге. Сизден иншалла жакшы болот. Болдучу. Экотең кыргыздын улу, экотең биздин балдарыбыз. Ошого колдон келишинче биз дагы жардам өтөбүз. Бүгүн толук отчетун беребиз Хамзаныкын. Канча болду? До копейки. Кээ бир баягы копилкаларды эсептей албай калсабыз, аны дагы примерно сумма алып туруп эсептеп беребиз. Мисалы, оюнда болуп калышы мүмкүн да Хамзаныкына өтүп кетти 2 миллион доллардан депчи. Жигиттер эгер өтүп кеткен болсо, биз ушул менен чогуу Руслан менен чогуу эсептешип туруп, 1 копейкине чейин бардыгын Асландыкына өткөрүп беребиз. Андан кийин Хамзага деп келе турган болсо, эм багына түшүп,
Биз Мбанк аркылуу даже баягы отчетун алып алабыз Русландын өзүнөнчү. Биз жабылды деген күн саатынан карап туруп, андан кийин кандайдыр бир лишний акча чогулган болсо, ошонун бардыгы Асланга кетет. Русландын өзүнүн сөзү. Азыркы учурда уже 2 миллион доллар мына туугандар уже чогулуп Кудай буйруса канча күн бир мына Аскарлар менен жолугуп бул жерде. Бул Хамзанын атасы турат, Асландын атасы турат, Самар. Мен да бир аз толкунданып турам. Бул сыноонун башыбызга Кудай таалам салбасын. Бирок бул аз сумманы, көп сумманы бир канча убакыт, аз убакыттын ичинде эле чогултуп койдун Аскардан. Алла разы болсун. Аскардан азыркы учурда көп адам үлгү алып отур да, чынын айткандачы. Сонун кыргыз эл бириксек, бир ынтымакта ошо кыргыздын кран жигиттер ушундай учурда биригип туруп эле ушундай иштерди бүтүп салсак болот экен өзүчү. 2 миллион доллар деген нерсе. Анан туугандар айтып кетчү нерсе, бул мына ушул жерде чогуп турабыз. Бир 2 күндүк күн калды дейт, иш калды дейт, баягы сумма чогулганначы. 2 күндө Кудай буйруса бүтсө кайра эле ушул Самар менен чогуу биргеликте иш кылабыз. Кайра эле бардык жаамат өтөбүз биякачы. Анан туугандар баягындай менин компаниямды тартып кой, анан бияка тартып кой. Ар ким жакты чакырып бул жигитке кечкер чалып атат. Чогуу жүрөм да, телефондон чалып кел, дозум мол жер келип бесин автосалондон бир нерсе тартып кой же биздин компаниядан бир нерсе тартып кой. Жок. Бул жигитке кайра чалып ар жака реклама кылбастан, эгер тартам десеңиздер, келгиле ошол жерге бир штаб болот. Чогуу биргеликте машвара кылып чечебиз, штаб болот. Ошол жерге келип туруп, видео тартабыз десеңер, видео тартасыңар, келип туруп жардам бересиңер, жардам бересиңиздер. Ошондой оюм, мен оюм, жеке пикирим. Жаштар биригели ушул жерде канча жаштар турат, жана баардык жардам берип атат. Жардам берели, колубуздан келген нерсесин. Ошол Жарамазан айтып чогулткан акчасы экен, экөөнө тең бөлүп турмун. Асан менен Хамзага бардык суммачы ушундайдан келип чогулду да. Көп айтып атышат, 100 миң, 200 миң, 500 миң берсек биздин бир сомубуз не болот депчи. Андай суммалар определенно эле чоң суммалар. Бирок бардык сумма келип ушул мына бөбөктөрдүн суммасынан келип атат. Кичинекей бир 15 сом чогулткан акчасын алып келип колу менен таштап, көп түкүрсө көл болот деп мына ушул жигиттерибиз далил болуп атат. Берип койсун ал. Ушул жерден башталат да баары. Жигиттер, Акжол Махмудов трикосун таштап кеткен. Ошо рамкага салып, сонун кылып, бул чемпионат мирде, биринчи чемпионат мирде уткандагы менин триком болчу дейт. Бул Олимпиададагы трикомондагы баалоо, анткени бул ошончолук ошол мезгилде сүйүнүч болгон дейт. Бул трикону бирок балама белек кылам дедим эле. Эми мына ушул Хамзага, Хамзанын ушул сборуна кошумча кылып аукцион коюп берип коелу деп атабыз. Өзү негизи Хамзага эле деп эле белек берди, бирок биз ошол аукцион коелу деп атабыз. Бирок үй бүлөсү менен өзү отдельный кошумча кошту. Тартып койгон. Комментарийгечи жазып коюңуздарчы. Бул белек болсо биздин улуу аттуу баштуу агаларыбыздан келди. Чоң рахмат, буга кошулуп 30 миң доллардан кошуп беришти. Биздин өзүбүздүн Кыргызда ушундай өзүбүздүн башчы агаларыбыз баш болуп турган болсо артында биз, конечно, биз кызматта болобуз. Рахмат чоң, ошондой эле мына Акжол иним сага да чоң рахмат. Комментарийге жазгылачы туугандар. По факту комментарийге чисто алам дегендер, кээ бир болсо мындай ар кандай баягы комментарийге бир нерсе жазып коюштур да, нереальный суммаларды реальный суммалар жазгыламдар. Канчага алам деген болсоңор, ошол адамдар жазыңыздар, биз силер менен байланышабыз. Эң бийик баасына ошондочу сбор сиздердин сатып алган акчаңыздар соп Хамзага кетет, а бул өзүңүздөрдө калат. Бул кыргыз эли үчүн тарых болгон бул күнчү. Бул Акжолдун өзү үчүн деле бул эң жакшы көргөн триком эле үйгө коюп койгон элем дейт, балама берет элем дейт. Мына жеринде бүт мына өзүнүн Акжолдун уткан баягы ийгиликтери. Ошоңо комментарийге жазып коюңуздарчы, ким канчага ала алат ушуну. Сөз жазып коюңуздар комментарийге. Ассалам алейкум. Мияка жетпей атабыз да жигиттер, мына карасаң, аскарларды кырып атат бул жакшылыкка жарыш кыла деген ушу да. Мына карасаң, акчалар бүт чачып алып. Мына кара. Бул уже ашып берке. Немен ким эле? Дагы бирөө чыгып атпайбы? Көлдүк жигит. Аслан, Асланга деле буйруса жетип калчудай болду да. Так что Алла разы болсун. Жете албай атабыз, биякта эл көп да. Адам көп, бака жалап атта, барайын деп атам, жерден кыйын болуп атат, так Алла разы болсун. Сон белый зависть, жакшылыкка жарышкыла деген эң ушул да. Баягы аят бар го. Ухружат линнас дегенчи, адамдар үчүн жаралгансыңар деген аят ушул да. Адамдардын ишине башына иш түшкөндө чуркап барып жардам берип, кызмат кылып, үммөттүн башына проблема келгенде чуркап барып кызмат кылган, бул чыныгы мусулмандык сапат. Биякта атакулака жүрөт, чатай чеп карасаң. Баткенде жүрөт бул. Бул уктай элек. Атакулака 3 күндөн бери уктай элек да, күндө связда да. Аскар деле уктай элек башты. Бек Руслан канча 400 болду уктай элек. Жигиттер, так что Алла разы болсун баарыңарга. Ким не салым кошкон болсо уттум мына иштечи. Ассаламу алейкум жигиттер. Кыргызстанда максималдуу аракет кылып атат, бардыгына рахмат. Сиздерден бир
мындай сунуш, то есть бизден бир сунуш. Биз Алматыга барсак болобу? Алматыга барсак дагы Алматыда биздин бизнесмен агаларыбыз, жашоочуларыбыз кыргыздар көп. Базарларда мисалы Алматыга бүгүн кечинде чыккан болсок, бир Алматыдан бир чогултуп бере аласыздарбы? Биз мындайда, мына Руслан жаныбызда, эгер ушул Хамзанын сборунан бир тыйын ашып калган болсо, биз бардыгын өткөрүп беребиз Асланга. Бирок ашап ашпай биз Асланга до конца чуркап беребиз. Просто азыр мисалы даже мындай деп атабыз. Ушул сбор чогулуп, дальше эгерде кимде ким адашып, ушу Хамзанын картасына которуп алган болсо дагы, ошол биз сборду жапкан күндөн баштап канча тыйын түшсө кете берет. Кадимкиде Асланга которулуп кете берет. Даже биз эң маңты телефону менен карматып беребиз. Биздин сбор жабылды, мына сиздерге телефон өттү. Эми сиздерге канча акча түшкөн болсо, сиздерге кетсин деп туруп өткөрүп беребиз. Ошого Алматыга барсак болобу? Комментарий жазыңыздарчы.